Садыр Жапаровду митингке чыгып койдуң деп мени 3 милиция келип үйүмөн алып кетти ГУВДга. Садыр Жапаровдун мени милициялар алып барып тияка узунуман туураман сүрөткө тартып абдан мени тыкыз текшеришти. Мадымаров жакшы сүйлөйт. Ушунун жардамы тиер бекен деп мен ачык эле айттым. Эй балам, ак жеринен түрмөдө жатат. Мен ушу Садыр Жапаровду колдоп чыгарганга жардамың болобу? Эгерде депутат болуп бир бийликке жакындап калсаң десем болот деди. Мен ошондон улам анан кийин мен эң биринчи эле Садырдан мурда ушуга салып атпайынбы акчаны Мадымаровго. Мына ошол учурдан баштап мен Адакан Мадымаровдун бүтүн Кыргызстан партиясына мен акча которо баштадым. Анан шайлоого катышыш үчүн деле канча каражат керек деп ошентип айткандан анан мынакей, муногул счет номерин алдым мен. Акча салгандан мурда мен Адакан Мадымаровго муногул жерден даже акыр чектер турбайбы апа, анда эл сомдон ага салып жүрдүм. Анын квитанциялары мунун бетинде турат. Мен ар бир жолу 2000ден салып жүрдүм. Пенсиямды 2ге бөлөм да. Анан ошондо 2000ди мен Мадымаровго салам, 2000ди Садыр Жапаровго салам. Ал деле түрмөдө ачка болобу, башка болобу, депутат болот тигүү деген эч оюмда жок. Просто мындай добровольный жертвование, соопкерчилик деп салдым. Мен доолайын жол болсо Адакан Мадымаров ушу салган акчаларымды кайрып берер бекен, же Садыр Жапаровго которобу деген ойдо эмес. Эй, мынакей айланайындар, мынакей. Мына бүтүн Кыргызстан деп турат. Сумман берде жазылып турат. Мынакей, мына. 16-сентябрда салган экенсиз, 2020-жылы. Ооба. Андан мурунку мына тиги дептерим бетинде турат. Мен 80деги киши, мен муну кийип турган кийимим деле да 10 жылга жетет. Мен өлүмтүк акча сактабай эле коеюн. Эли жерим минтип атса балдарым чогулуп мени көмөө деле албайт. Акыйкатты сүйлөй турган адам чыгар бекен деген ой менен мен муну Адакан Мадымаровдон үмүт кылып жүрдүм эле. Бошору менен Адакан Мадымаров бутун тескерисинен чалып атат. Партияларды чогултуп азыркы учурда ошолорду топтоп алып Садырды жыгып түшөбүз деп атат. Адакан Мадымаровго ушунчалык найразымын, мен алданыптырмын деп атам азыр. Өзүм алдандым, сөзүнө ишендим Мадымаровдун. Адакан Мадымаров уулум, ушул кылып аткан иштериң карандай эле сенин калкың үчүн эмес, карандай эле сага кызмат, анан бийлик керек экенин мен даана сезип отурам. Мени алдадың го, 80ге чыгып калган, мени алдадың. Канакей сөзүңө турганың, жигиттик сөз болбой калды. Ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? Барыңыздарга чоң салам достор. Мына бүгүн достор мессенджерди ачып отурсам, бул жактан кандайдыр бир бүтүн Кыргызстан партиясына, Адакан Мадымаровдун партиясына кетирилген акчалар тууралуу квитанциялар келип түштү. Конечно, мындай көп эле арыз-муңдар келип түшөт. Бүгүн бирок бул менин көңүлүмдү буруп турду. Ошол апага бүгүн келдик. Атайын акыркы 15 мүнөттө биз менен болуңуздар, каналга катталып, лайк басып, комментарийге оюңуздар жазып коюңуздар. Анда эмесе сөздү апага берели. Арбаңыздар. Ардактуу Кыргызстандын эли. Менин атым Садабаева Базарбимин. 41-жылы туулганмын. Быйыл Кудай буйруса 80дин кадамын аттап отурам, бирок араңарда жүрөм. Мен бул эгер балдарды чакырып ганымдын себеби акыркы күндөрдө Адакан Мадымаровдун ушу Садыр Жапаровго бут тозуп, анан кийин партиялар чогулуп, шайлоону да тыңгылыктуу өткөрбөй турганына күмөнсүрөп, ошондон улам аргасыз чыгып отурам. Мен аргасыз буларга кайрылганымдын себеби 2 март күнү митинг болгон Садыр Жапаровду боштондукка чыгаруу жөнүндө. Бирок мен ошондо катыштым. Бардым, сөз сүйлөдүм, элге кайрылуу жазадым, депутаттарга дагы кайрылуу жазап, ушул ак жеринен кылган эч кандай күнөөсү жок. Кыргызстан эгемендүү болгону кайсы деген ой менен бардым да. Кыргызстан өзү өлкө болсо, анын жери, анын элине гана тиешелүү деген түшүнүгүм бар.
мен политик эмесмин, бирок эмне үчүн Кыргыздын жерин эле эмес, генин суузунан бери, мөңгүзүнөн бери ушунчалык акыбалга келтирип сатып аткандарды эмне үчүн бир уч эл чечиш керек? Эмне үчүн биздин Кыргызстандын эли каңгып барбаган өлкөсү калбай, бир кара жанына, жок дегенде маңдайына күткөн бир баласын бага албай, аялынын карыган мага энесинин маңдайында отура албай каңгып жүрүшөт. Ошонун баардыгы келип эле ушул теңсиздик эмне үчүн мынагу биздин атка минер деп тергеп коелук. 120 депутатты биз эл шайлаган депутат. Эл шайлаган. Элдин үнүн угуп, эл шайлагандан кийин ошол жерден депутаттардын бирөө чыгып, депутаттар биздин шайлаган депутаттар 7-чи этажда отуруп алып, падышаны шайлаган. Бирөө дагы чыгып жооп бербеди. Жадаганда жок дегенде мейли чыгып жооп бербей эле койсун. Митингге чыккандан коркот. Себеби алардын элге кылган жакшылыгы болбогондон кийин аларды атып кетиши мүмкүн, аларды дагы бирдемке кылышы мүмкүн деген арам ойлору өздөрүнүн санасын жеп чыкпай коюшту коркуп. Же болбосо элден эмнеге коркуш керек деп биз кирели десек дагы киргизбей койду. Ошол учурда кокузунан эле Садыр Жапаровдун баргандар эмес, ошол жерден чыр чыгарып, ошол жерден анан шагыл менен, анан кийин атууларынан жана газ менен атып, элдерди жүдөтүп, ошентип ошондон бери күн көрүп келатышат. Мен айлам түгөндү эне катары. Менин балдарым эмес, неберелерим дагы каңгып жүрүшөт ар жакта. Ошондон улам анан кийин ушу Адахан Мадымаров акыйкатчылыкты сүйлөйм. Мен канча жылдан бери ушундай эч кандай кызматка көтөрүлбөй, азыр жумушу жок жүрөм деген выступлениясын угуп жүрөм. Бу дагы чындыкты сүйлөгөн, Кудайга ишенем деп ошентип жүргөндөн улам Адахан Мадымаровдун штабын истедим. Штабын истеп, анан кийин мен тети Турузбекова көчөсү, анан 4-чү этаж экен, мен ошол жака бардым. Бир көзмө көз сүйлөшөйүн деп. Барсам, Адахан Мадымаров өзү көп кишилер менен болуп атам, узарып кетет го деп, өзүнүн кошо иштешкен Дилмухаммед Ибраимов деген жигитти чыгарып мен менен беседа кылды. Ошондо мен аерден сурадым. Ушул акыйкатсыз түрмөдө жаткан адамдардын таламын талаша турган деги биздин арабызда бир кыргыз барбы айланайындар деп. Ошентсем биз шайлоодо өтүп калсак, биз аны чыгарганга жардам беребиз деди. Айланайын, макул, рахмат деп анан ошентип мен, поскольку Адахан Мадымаров эч кандай кызматка алынбай 10 жылдан бери ошентип жүрсө, анан шайлоого катышыш үчүн деле канча каражат керек деп ошентип айткандан анан мынакей, муногул счет номерин алдым мен. Муногул счет номерин, тиги баланын мынакей аты жөнүн, телефонун жазып алдым. Ошондо мага Адахан Мадымаровдун муногул Жаңгыз дос деген китебин беришти. Жаңгыз дос. Мында атактуу, авторитеттүү Кыргызстандын ичинде таза иштеп кеткен адамдардын фамилиялары баардыгы жазылып турат. Мен китебин мазмунун эле окудум ал жерден. Мен бу китепти ыраазычылык менен алардын колунан алдым. Мына ошол учурдан баштап мен Адахан Мадымаровдун бүтүн Кыргызстан партиясына мен акча которо баштадым. Менин сөзүм жалган болбош үчүн Адахан Мадымаровго акчасын салганым менен мен өзүм 80 кишимин жанымда бирөө жүрбөсө жолго баса албаймын деп анан бир баланы кошуп алып барып бүтүн Кыргызстандын банкында счетун дагы текшерттим. Мен салган акча түшүптүрбү, түшпөптүрбү деп. Мен анын түшкөнүнө толук көңүлүм ыраазы болду. Анын биринчи эле жолу эмес.
Андан кийин дагы акча салгандан мурда мен Адахан Мадумаровка моногул жерден даже акыркы чектер турбайбы апа, ооба, тияка жиберген чектеримди мынау менен текшербедимби? Моногу бик номери мынакей 129 058, а расчетный счету мынакей 129 058 784 40 251. Ушуга акча жибердим. Акча жиберип аттым. Анан кийин мен бул Садыр Жапаровду чыкканга эч кандай эми ал деле түрмөдө жатат да. Анын ичкен жегени эмне болот деп анан кийин мен пенсиямды бүтүн Кыргызстанга моногу мекенчил деген неме турбайбы, политический партия. Моногуну мындай орусча добровольный жертвование дегенде өз көңүлүм менен мен пенсияларымды бөлүп экөөнө салып жүрдүм 50%. Себеби мен 80деги киши, мен муну кийип турган кийимим деле дагы 10 жылга жетет. Мен өлүмтүк акча сактабай эле коеюн. Эли жерим минтип атса балдарым чогулуп мени көмө деле албайт. Садыр Жапаров баласын көмө алган жок, атасын көмө алган жок. Ушунчалык кайдыгер, ушунчалык бир жестокий адамдар бийлик менен эле байлыкты бөлүп алгысы келгендер топтолуп калган экен деп анан кийин эптеп чыгар бекенби деп анан кийин мен Садыр Жапаровка да салып баштадым, эл сомуна салдым, андан кийинки счетуна салдым. Ошентип мен Мадумаровун да тааныбаймын, элдеш деле жердеш эмесмин, Садыр Жапаровун да тааныбаймын, мен тааныймын акыйкаттык Кыргызстандын келечеги эмне болуп атат деп мен ошого күйгөнүмөн бардым. Анан эми Садыр Жапаровду митингке чыгып койдуң деп мени 3 милиция келип үй менен алып кетти ГУВДга. 2 март күнү мен ошол немеге катышкам, митингке сүйлөгөндө мен эмнени сүйлөдүм? Мен калп айтпайм. Себеби мынакей Дача сууда канча киши кырылды, канча семья 37ден ашып кеткен, канча киши өлдү, ага деле эч ким жооп бербейт экен да. Анын деле тайынсыз эле жок болду. Канча алтындарыбыз кетип атат, канча кендерибиз кетип атат, 1 грамм пайдасы жок. Канекей тиги видеонаблюденияны алып келебиз деп ага канча акча которулуп келип атат, инвестиция деп коюшат экен. Карызга келе берет, результаты жок. Моногу тиги жол салабыз деп, Южный магистралдан жол салабыз деп канекей башталганына 4-5 жыл болду, анысы деле бүтпөй эле жатат. Акчаларынын баардыгын эле инвестиция келди деп келип атат, анан кийин эле тайыноту жок. Булардын келгенине деле падышабыз деле жооп бербейт. 120 депутатыбыз эшикке чыгып